Şattık ildi gülgülü bir ansamblı. Kol çavular.
қысқасы көк аспанға тиген кезде мен дағы жолға шығам таңғы тосып құшақтап ой қырларын нұрға бояп ұлысу қырғыз жері нұрдан өткен сұлусу қырғыз жері ырдан өткен ысық көл жердің көркі қырлар қашып адырлар көкірегі тоқой чачып дайралар қантағыр жоқотачып седей топчулары арбір ташы кең түзді көлденелі қырғыз жері күн жүзді берекелі қырғыз жері Жұлдыздар көк бетінен өчкөн кезде жарық нұр жер жамалын өпкөн кезде көл шалқып толыр қойын қачқан кезде дил жарқып таң күлкісін чачқан кезде көркіңе көрік қошулат қырғыз жері сезілер ата ененің мейірімдері ұлысу қырғыз жері нұрдан өткен сұлусу қырғыз жері ырдан өткен Мына ушул жаңы эле майрамдык чыгарылышка арнап өзүнүн жакшы чыгармасын аткарган Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын жана Манас орденинин ээси, ошондой эле Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бүтүндөй биздин Кыргыздын көп улуттуу Кыргыз элибизди көптөгөн улуттарга, көптөгөн дүйнө жүзүнө тааныштырып келген өзүнүн таланты менен баарыбызга сыймыктуу болгон Саламат Садыкова эжекебиз азыр дагы бир жолу өзүнүн жакшы куттуктоосун ыр менен жана эле айтып өтсө, азыр сөз менен дагы айтып өтсүн. Көп улуттуу Кыргызстаныбыздагы ассамблеянын өнөрлүү тармактары биригип келип, ошол тил маселесинде канча жылдан бери мына Кыргызстаныбыз эгемендүүлүк алган жылдардан бери ошол ойлонуп көрсөм, мен бардык ошо маарекелеринде катышып келе жаткан өнөр адамы катарында биздин Кыргызстаныбыздагы көп улуттуу элибизди куттуктаймын чын жүрөгүмдөн. Кыргыз эли байыртадан эле ошол эшиктен келген 7 жашар баладан баштап улутуна карабай, тилине карабай, төргө өткүзүп дегендей нан тузун сунуп, ошонун аркасында биз мына ынтымак ырашкерликте бир үй бүлөнүн, бир атанын балдарындай болуп, бирге обон созуп, бирге ырчы ор тартып өнүгүп келе жатабыз. Мына ошо бүгүн дагы мен ойлоймун, ошол биздин өлкөбүздөгү көп тилдүү кардаштарыбыздын, туугандарыбыздын, кандаштарыбыздын мына уйгур болобу, чечен болобу, ингуш болобу, мисалы да мына бала кезибизде менин кошунабыз, биздин кошунабыз күрт туугандар эле. Абдан алар дагы эмгекчил, бакубат, ушундай өз рызкысын өзү жер тырмап тапкан элдер. Мына мусулман эли жалпы ошондой да, ошол мээнеткеч элибиз аман болсун, эмгекчил элибиздин рызкысы дасторкондо мол болсун деп тилек айткым келет.
Kutman kalkım kağılayın kırgızım, günden bütken nurdan bütken ırısım. Sen bar üçün men barmında ırım бар, sen bar üçün жанып келет жылдызым. В любимом Кыргызстане довелось родиться и русским, и корейцам, узбекам, немцам, осетинцам. Так много разных наций в мире тут живут. И несмотря на разницу традиций, родной язык свой берегут. Кылым өттү, биз баарыбыз биргебиз, коңшу болуп бир чоң үйгө киргенбиз. Алар бизде, биз аларды чакырып, керегеге чепкен тонду илгенбиз. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы. Ассамблея народов Кыргызстана. Ошондой эле балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору, кыргыз жараны долбоору. Эл достугу ынтымакта эне тил күнүнө арналган майрамдык концертибизди баштоого уруксаат этиңиздер. Ичиң толо гүл бакча көркүн сону мекеним, бир өзүңдө жашаганы биз бактылуу экенбиз дейт. Кыргыз жери кандай керемет, биздин өлкөбүздө мына ошо канча деген улут жашайт. Бардыгыбыз ынтымакта, ырыс алды ынтымак деген сөз бекеринен болбосо керек. В Кыргызстане дружно проживают представители более 100 национальностей. Кыргызстан наш общий дом. Чексиз жыргал, урушу жок тынч убак, эл ортосун бириктирип ынтымак, ар улуттун жакшылыгын колго алып, кеми болсо жаап турсак кымтылап. Жүреткенде, жүректерге гүл еккенде, жан сезімім дір еткенде, сағындым сені. Қыр гүліне тамсанғанда, бұлбұл құстар ән салғанда, кездесуді аңсағанда, сағындым сені, сағындым сені. Көктем күліп түрлеткенде, жыр бесігін тербеткенде, өзім түссе бой жеткенге, сағындым сені. Қызығым ол өткен күндер, жұпар шашқан көктем күндер, алты бақан тепкен күндер, сағындым сені, сағындым сені. Сағындым сені. Күнде ерте күлсең екен, қадірімді білсең екен, мәңгі бірге жүрсең екен, сағындым сені. Күнде ерте күлсең екен, қадірімді білсең екен, мәңгі бірге жүрсең екен, сағындым сені, сағындым сені. Жүрсең екен, сағындым сені, сағындым сені. Күнде ерте күлсең екен, қадірімді білсең екен, мәңгі бірге жүрсең екен, сағындым сені. Күнде ерте күлсең екен, қадірімді
Кыргызстаныбыздын дагы бир өкүлү бул татар башкырт борборунун төрайымы Ульмаскулова Гульсина Хайдаровна дагы өзүнүн жакшы тилектерин айтып өттү. Hürmetli Kırgızistan'da yaşayan Tatar Başkırt milletlerimiz, sizni bugünkü zor beyram bilen tebrikleyim. Kırgızistan'da bizning o'zimizning tilimiz yo'qolmayacak deb o'ylayman. Chunki bizni o'zimiz tilimizda so'ylashirga, o'qirga bizga ruxsat bor. Buning uchun yashagan bar millatlarida qutlayman. Şu bugün zor bayram bilen, ana tili bilen, tuğan tilimiz bilen barımızga da tilayım. Esenlik, sağlık, bexet, Kırgızistanımızda tinchlik, esen bilik, birge bolıp birden bilik.
Мына биздин экинчи студиябызда дагы бир күнөстүү болгон эң сонун өлкөнүн өкүлү келип отурат. Ал Иверия грузин диаспорасынын төрайымы Нино Давыдовна Кеквадзе. Сиздин дагы куттуктоңуз. ძვირფასო მეგობრებო, გილოცავთ მშობლიური ენის დღეს. Çilep oltasam yar bulla, hıyalımda sen geldin dostu bulla. Dükte çilep oltasam yar bulla, hıyalımda sen geldin dostu bulla. Dedin bulsa içerim yar bulla, gülüme mundaş kılayım ben geldim dostu bulla. Dedin bulsa içerim yar bulla, gülüme mundaş kılayım ben geldim dostu bulla. Yar bulla, yar bulla, yar bulla, yar bulla. Yargıla, yargıla, mundaş keli ben kaldım dostu gula. Yargıla, 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 mundaş keli ben kaldım dostu gula. Senin men yargıla, senin bulmay kimnin men dostu gula. Senin men yargıla, senin bulmay kimnin men dostu gula. Akşamı karanguda yargıla, ürgelimen yandırgan çırağım sen dostu gula. Akşamı karanguda yargıla, gülüme yandırgan çırağım sen dostu gula. Yargıla, 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 yargıla. Yargıla, yargıla, talımağın gülüm sen dostu gula. Yargıla, 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 talımağın gülüm sen dostu gula. Yargıla, 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 talımağın gülüm sen dostu gula. Yargıla, 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 mundaş keli ben geldim dostu gula. Her bir adam için enetini kanday manili ekенин özüңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Биздин татынакай балдарыбыз ар бири өзүнүн эне тилинде жакшы айтып берди. Ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюму 21 февралды жыл сайын эл аралык эне тил күнү деп жарыялаган. Көп жылдардан бери ушул майрамдар өтүп келатат. Биздин өлкөбүздө быйыл өзгөчө маани берилип, быйыл ушул жана Кыргыз Аран деген концепцияга жана улут аралык мамилелердин чыңдалышына да көмөкчү болсун деп 1 ай бою ушундай иш-чара жүрүп атат. Бул жумада буюрса жыйынтыкталат. Менимче абдан жакшы өтүп атат. Бүгүн биз дүйнө элинин майрамы менен кошо майрамдап жатабыз. Бул майрам 2023 жылы 21 февралда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечими менен 1 айлык дүйнөлүк эне тил күнү деп белгиленип, ушул Кыргызстанда бүткүл Кыргызстандын эли, журту ушул майрамдын иш-чараларын уюштуруп, ушул 21 февралда бул аяктаганы турат.
мен ошол майрамга катышып өзүнүн ушундай чыгармачыл иш-чараларын баарын өткөрүп жаткан уюмдардын бардыгына, мекемелердин бардыгына рахмат айтамын. Эмнеге рахмат айтам? Анткени булар эне тил дегенди жүрөгүндө орнотуп алып, сүйүнүп, ошол тили менен ырдап, сүйлөп, иш-чараларды өткөрүп, илимий иш-чараларды өткөрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясы ушуга байланыштуу 16 пункттан турган иш-чараны уюштурду. Бул иш-чаранын ичинде бүткүл тармактардын бардыгы тең камтылды. Мына ошондуктан бүгүн залда дагы Кыргызстандын бүткүл эли келип, өкүлдөрү келип олтурат. Бизди коргогон аскерлерибиз дагы келип олтурат. Сиздерге чоң рахмат. Ушул кечени уюштуруп жаткан ЛТР телеканалына да абдан чоң рахмат. Кезинде биз ЛТР каналына ушу сиздер келечекте балдар үчүн деп атайын бу анимациялык фильмдерди, мультфильмдерди жаратуу үчүн биз атайын мамлекеттин программасынан атайын тыйын бөлүп бергенбиз. Сиздер биздин келечектер үчүн ошонун бардыгы тең. Бул дагы биздин ар улуттун маданиятын тегиз чагылдырууга кирет. Ылайым эле Кыргызстанда тынччылык болсун, барчылык болсун, токчулук болсун. Ылайым эле ушул ар бир улуттун өкүлдөрү өзлөрүнүн эне тилинде ырдап, сүйлөп, ынтымактуу болуп, бир түндүктө биригип жүрө берели. Бардыгыңызга чоң рахмат. Майрамыңыздар куттуу болсун. Урматтуу коноктор, бүткүл дүйнөлүк эне тилиңер кут болсун. Кыргызстанда жашаган көп улуттуу элдердин биримдиги, достугу бекемделе берсин. Ар бир улут өзүнүн тили менен жана дили менен баалуу. Майрамыңыздар кут болсун. Дорогие друзья, еще раз всех с праздником. Желаем всем здоровья, благополучия, добрых, хороших событий, мира, согласия, взаимопонимания и, конечно же, мирного солнечного неба. Эл достугу ынтымакта эне тили күнүнө арналган концертте уюштурууга салым кошкондорго атайын сыйлыктар берилди. Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунун жетекчиси жана администрациясы концертте уюштурууга салым кошкондугу үчүн Кыргызстан Калк Ассамблеясынан Чолова Айнагүл Торгоевна, Шидакова Зухра жана ошондой эле вечерний Бишкек гезитине чагылдыргандыгы үчүн Ничиперова Нина жана ЛТР каналынын алып баруучусу Айбек Асанбек уулу ардак грамоталар менен сыйланышты. Анас бабабыз айткандай, Курама темир курч болот деген сыңары Кыргызстанда 80ден ашуун улут жашап ынтымакта келе жатабыз. Мына ошол ынтымакты бекемдөө максатында, тынчтыкта, бейпилчилдикте ушундай жаркыраган маанайда жакшынакай майрамдарда жолугушуп жүрүш үчүн биз ар бир улуттун тилин, каада салтын, тарыхын билсек, бизге жакшы. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Баарыңыздарды бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Ушул эң сонун тилектерин айтып өткөн бүгүнкү концерттин эң башкы уюштуруучуларынан бири Шидакова Зухра Махмудовна, Карачай ассоциациясынын төрайымы. Багалы Кыргызстанда жашаган миллетли Карачай миллетине атынан баарыгызды бүгүн ана тилде алгышлайм. Баарыгызга да саулык, эсенлик бар болуңуз. Аман эсен болуңуз, бай болуңуз, байлыгыңызды сабашагыз. Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин.
Азыркы куттуктоонубуз Гармония Орус маданий борборунун төрагасынын орун басары Поляков Симон Яковлевич. Дорогие товарищи киргизстанцы, мы в этом месяце отмечаем большое мероприятие «Родной язык». Этот родной язык связывает нас, киргизстанцев, национальностей более 100 наций. Мы говорим на разных языках, но понимаем мы всегда наш общий язык. И познание культуры друг друга, это помогает нам гораздо больше и лучше понимать жизнь на земле.